Ташиев сурак берип жатат. УКМК экс төрагасы Камчыбек Ташиев 19 мартта Кыргызстанга келип, Ички иштер министрлигинде сурак берип жатат. Бул маалыматты министрликтин басма сөз кызматынын жетекчиси Султан Макилов Медиахабка тастыктады. Анын айтымында Ташиев күбө катары Кыргыз-Нефтегаз ачык акционердик коому жана 75 адамдын кайрылуусу боюнча козголгон кылмыш иштеринин алкагында сурак берип жатат. Камчыбек Ташиев 10 февралда Германияда дарыланып жүргөндө министрлер кабинетинин төрага орун басары жана УКМК төрагасы кызматынан алынган. 13 февралда Кыргызстанга келип, бирок 17 февралда чет өлкөгө убактылуу чыгып кеткен. Ташиевдин суракка келгенинин себеби айтылды. Ал учурда Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгына кирип кеткен. Маалымат булактардын айтымында мурдагы чекист 2 иш боюнча күбө катары суралууда. Президентибиз январда указ чыгарган. Ошондо так кесе жазган, жана сен айткан бизнесмендерге иш козгоон токтотулсун деп. Мына азыр иш козголбой калды. Прокурорлор азыр уруксат бербей калды. Иш козгош үчүн прокурордон уруксат сураш керек. Азыр уруксатты бере элек. Менин маалыматым боюнча бир да бизнесмен иш козготпой атат азыр. Салыкчылар текшериш үчүн предписание алып барат. Ага да прокурорлор азыр уруксат бербей эле. То есть президентибиздин указы бизнесмендерди текшербегиле, ашөпкө кыйнабагыла, кустуризацияны токтоткула, кыйнабагыла, жеке менчик адам укугунун баягы ажырагыс бөлүгү жеке менчигине асылбагыла, бизнес өнүксүн, бизнес өнүккөн мамлекетте эл бактылуу жашайт. Бизде ошо көп адамдарыбыз өзгөчө баягы маалыматы жок адамдарыбыз бар да, ар кандай себептер менен. Алар абдан көп. Алар баягы бизнесмендерди камаса, соттосо, мүлкүн тартып алса кол чабып атпайбы? Бирок алар орусча айтканда өзлөрү отурган бакты өзлөрү кыркып атат. Анткени ал бүгүн кол чабып аткан менен эртең алар жакырчылыкка кирет. Эртең ал мамлекетте салык түшүп кетет. Эртең ал мамлекеттен бизнесмендер качып кетет. Эртең ал мамлекет бизнес кылууга ыңгайсыз шарт болуп биз мына байды соктуң, байды талкаладың, мүлкүн тартып алдың деп. Ал бүгүн балким бир күн аш болор. Ошону мүлкүн алып жеп коюш. Бирок келечекте бизнес өнүкпөгөн мамлекет түптөн түз жакырчылыкка барып такалабыз. Ошондуктан өсөбүз, өнүгөбүз десек, бизнес өнүгүш керек. Балдарыбыз бизнес кылыш керек. Адамдар соода сатык менен оокат кылып, элди багып, жумушчу орун түзүп, салык төлөп, салык аркылуу мамлекеттик инфраструктуралар бутуна туруп, мындай формула өзү ушундай. Тийишпегиле, мүлкүн тартып албагыла, жөн адилетсиз кустурбагыла деп турса, ошондо либералдуу экономика, рынок экономикасы өнүгүп, мамлекет байыйт. Ошондуктан ал бизнестерди коргош керек, бизнеске тийбеш керек. Өндүрүш, соода сатык өзгөчө кичи жана чакан бизнестерге деп мына ювелирный сектор эмне деген жеңилдиктер берилип атат. Чакан жеңил ишканаларга берилип атат. Жанагы бизде көйгөй бар деп атпайсызбы? Жанагы Россия тарап алар дагы өзлөрүнүн чек арасын бекемдеп атат. Эми алар ал турган иш, алар эртели кечпи бекемдеш керек эле. Бекемдеди, ошондуктан бизге кичине проблема түздү. Бирок абдан мобилдүү түрдө биз ал проблемалар чечтик. Азыр Валберес жана маркетплейсер аркылуу биздин швейниктер дагы соода кылгандар дагы ташып баштады. Маселе чечилип атат. То есть на месте туруп калган кайдыгерлик болгон жок. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатабыз. 3 баланын энесимин. Оğlum Umar 6 жашта, врожденный паралич, ДЦП 4 степенде. Жалгыз боюн эмин 3 баламды Алланын жардамы менен өзүм чоңойтуп келатамын. Ооруган балам менен жашоо аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып ооруса жан дүйнөм, менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын кыргыз элим. Балама 5 сом, 10 сом болсо да жардам бериңиздер. Жок дегенде мени көрсө, апа деп мени тааныса деп үмүттөнөм. Жаны оорубай жашаганга себепчи болуңуздар суранам. Балдарыңыздар оорубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Умар каттуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун.